дүйнөдө Кыргызстанда суу азайган цикл башталды. Ал быйылкы жылдан көрүп атасыңар, кар аз болот, жаан-чачын аз болот, кыш жылуу болот. Экинчиден, мындай кесепеттен энергия тармактарына алган кредиттердин төлөө мөөнөттөрү жакындап калды. 5 жылдан кийин ал өзүнүн эң жогорку чегине жетет. Ушундан улам Кыргызстанда карапайым калкты электр энергиясы менен камсыздоо кыйындык учурайт. Коомчулукта чыңалуу болуп кетет. Өкмөт бул алдында эмне иш кылып атасыздар? Сиз айткандай. Бул саясатын айтып атам мен. Суу азаят, энергетика жетишсиз болот, элде чыңалуу болот. Эмне кылып алдын алайын деп атасыңар? Кантип кризистен, алдыда кризис турат, ошондо кантип чыгасыңар? Негизи сиз туура айткандай, бул биздин чоң проблема. Биз үчүн гана эмес, энергетиктер үчүн, өлкө үчүн чоң проблема. Өлкөнүн коопсуздугуна ушул залакасын тийгүчү проблема. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, биздин кредиттер боюнча карыздар 109 миллиард сомду түзөт. Канчаны? 109 миллиардка жакында. Бүгүнкү күндө. Анын ичинен эгерде биз мындан ары карыз албасак 45-жылы төлөнүп бүтүлөт да, ошол 34-жылдан баштап ошо 45-жылга чейин. Эң жогорку төлөмдөр кайра сынап чыктык, 10 миллиард сом 25-жылга келет экен да. Эң эмеси да чокусу. Ошону айтып атпаймынбы, 5 жылдан кийин келет деп. Ооба, бул жерде көп чараларды көрүш керек. Негизичи биз гана эмес энергетиктер. Но ошол жактан негизи энергетиканы деген экономикасын оңдош керек. Биз ошол программабызды сунуштаганбыз өкмөткө. Ошол карыздардан кутулуу боюнча кантип оңдойбуз энергетиканын экономикасын, финансалык абалын кантип оңдойбуз. Ошол жөнүндө сунуштар бергенбиз. Ошол сунуштарды биз жеке эле биз энергетиктер тарабынан эмес, негизи коомчулук чогуу өкмөттүн баардык бутактардын баары тең аткарыш керек болот. Жалгыз энергетиктер бияктан чыга албайт. Сиз мага толук кандуу жооп бере албай койдуңуз. Кризистин алдын алуу боюнча эч кандай өкмөттөн аракеттер болгон жок да. Мен сиздерге айтайын деп атпаймынбы? Саясат жок болот атпайбы? Биринчи кезекте бул саясатка кайтып келиш үчүн энергетика министрлигин кайта калыбына алып келиш керек. Туурабы? Толугу менен. Анан кийин ошолго 80% госпакет акцияларды бериш керек. Мына мен сиздерге айтайын да, энергетика министрлиги 60 штат единицаны 23 миллион сом менен башкарчы. Азыр 43 штат энергохолдинг 88 миллион сом менен отурасыңар. 55 миллион сом сиздер зыярлап келдиңер. Бекер посттор. Эч иш кылган жоксуңар. Гартекти эмне кереги бар? Антимонополный турганда. Восток электр менен Север электрин бириктиргиле. Ош Чарлабад электрин бириктиргиле. Оптимизация жасагыла. Ортодогу немелердин баардыгын олтуруп. Айтыңызчы, бүгүнкү күндө 1 киловатт электр энергиясынын өздүк наркы канча? 1 сом 65 тиын. Сатып атабыз? 1 сом 30 тиын. 39 тиын. 39 тиын. 24 тыйындан убытка менен иштеп атасыңар, туурабы? Бир кап унду алып алып 700 сомго. Силер аны нан кылып саткандан 600 сом пайда көрүп атасыңар, туурабы? Мен салыштырмалуу айтканда. Убытка менен иштеп атасыңар. Ана кантип кризистин алдын аласыңар? Кантип кризистин алдын аласыңар? Мен кошуп сурап коеюнчу, ескертүүнү. Мен суроолорду берип турам, кочпой айтчы. Макул эмне болсун. Аянда эми неме айтыңызчы? Энергетикадагы дефициттин көлөмү канчага түшүрдүңөр? Дефициттин көлөмү 2015-жылдан бүгүнкүгө чейин 8 миллиард сомго түштү. 7,3 миллиардга түштү. Ошо мына карасаңар эми ушундайда калп айтканды ойбойсуңарбы? 7,3 миллиард сомго силер кантип түшүрдүңөр? Менин башым жетпей атат. Түшүндүрүп бериңизчи анда. 4 жылдын ичинде 7,8 миллиард сом бул эмне? Коммерциялык жоготуулардан түштү. Эмнеден түштү? Бир топ чаралардан түштү. Бул жерде эгерде 2017-жылга чейин, 16-жылга чейин субсидия алышканда, бул эмеге чейинчи, топливага, зарплатага карыз алган, өкмөттүк судаларды алган. Алар алынбай калды 2 жылдан бери. Жана топливага болсо өзүбүздүн тапкан акча 2 жылдан бери, 3 жылдан бери только ошо каражаттар өзүбүздүн бюджеттен кетип атат. Экинчиден болсо жанагы оптимизация персоналы болду, ажы 200 миллион түштү дагы. 200 миллион? 200 миллион чамасында да, эме ошол 1 жылдын ичинде эле да. Жана сокращение потерялар азайды, 17%тен 12%ке чейин түштү. Мына 17-12. Потеря канчага азайды? Айтыңызчы. 17%тен 12,7%ке азайды. Ошондо канча болуп калат? 5.
мурун 15 менен алгансыңар да, энергетика министрлигин жойгондон кийин, холдинг келгенден кийин. Негизи ошол 17% тегерегинде болчу да. Азыр канча? Азыр 12,7 5 экен да. Бир немеден пайыз азайтуудан 110 же 130 миллион сом үнөмдөрөт. Силердики менен эсептесек, бул 600-750 миллион болуп коет. Сиз 7,2 миллиард сомду каяктан айтып атасыз? Неге калп айтасыздар? Силер калпыңарды чыгарайынбы? Силерди калпыңар финансы министрлиги менен сүйлөшүп алып, пролонгация деп коет, карыздардын аржылдырган. Анан ошону силер азыр жакын каракка көргөзүп койдуңар да. Эми эл билбейт да. Энергетикада каяктан 7,8 миллиард сом, өзүңөр 150 миллиард сом карыз болуп турсуңар, анан 4 жылдын ичинде 7,2 миллиард сом биз азайттык дегенге. Ширшов ишенбей туруш керек буга. Негизи муну текшерсе болот да, туурабы? Текшергенде міне ушу холдингти түзгөндө Айбек Калиев деген Адылбек Касымалиевке чуркап жүрүп пролонгация кылдырган. Жогорку кеңеште бекиткен болчу. Силерди карызыңарды жылдырганбыздар жака 2023-төн ары. Анан силер ошону азыркы дефицитке көбөйөт да кийин. Азыр азаят. Эми ал турган иш да. Тура мына ону бар башын ийип отурат. Ар жакталарын бардыр. Эми холдингтин пайда зыянын айтып бергилечи. Эми ушу холдингтен эмне пайда тапты? Мына жана Искендер Исмаилович айтса, силер мындай буйтап качып кетпедиңерби? Биз 3 вариантты сунуш кылдык депчи. Холдинг чынында келгенде бул афера болчу да. Афера болчу да. 3 эле киши ушунун автору болчу. Турдубаев, Калиев, анан тетиги улам Куатбек Алишевичтин артына келип чыгып аткан Азамат Омаров деген. Ушул үчөө автор болчу холдинг дегенде. Эми акционердик коомду башкарбайт да. Чаванды башкарбайт да, чавандын койчуманы болот да. Анан ушул институттун алдыңарда институт бар, турабы? Институтты ким каржылап атат азыр? Анда эмнеге силер тиги конференция залдарын баардыгын жаңыртып берип, ремонт кылып берип атасыңар? Кандай билбейсиңер? Дорожка салып бербедиңер килемине чейин. Түштөн кийин журналисттер жөрөйүнбү? Калпыңарды баарын чыгарсын. Силер институтка акча берип атасыңар. Акционерлик коомдордун баарынан келишим менен акча алып атасыңар, анан институттун баардыгын каржылап атасыңар. Ал деген өкмөттүк, силер деген өкмөттүк эмессиңер. Холдинг деген. Холдингдин эч пайдасы жок. Силер менен Казакстандын энергетика министри сүйлөшпөйт, силерди менчиктейт. Мына Өзбекстандын энергетика министри силер менен сүйлөшпөйт. Ой, силер деген холдинг турбайсыңарбы? Акционерлик коом турбайсыңар деп. Мына айтып атпаймынбы, силердин зыяныңардан дагы пайдаңардан зыяныңар көп болот атпайбы? Чыгашыңар көп болот атпайбы? 60 киши иштечи энергетика министрлигинде. Авария деле болгон эмес тетисте. Ошол жап-жашынакай башкарып келген. Саясаттындагы методикасы бар башкарып келген. Азыр эмне? Холдинг биякта, Гартек биякта, тиягы отуруп айтып атат. Тарифке барышыбыз керек деп. Тарифке барыш үчүн силер реформага барышыңар керек. Реформа жазалган жок аякта. Бул министрлик энергетика министрлиги бул кырсыктуу кызмат болуп калды да. Азыр мына карач, Ширшов каякта, Балкыбек каякта, Шадиев каякта. Чудинов соттолуп кетти, дагы экөө түрмөдө отурат. Туурабы? Бүттүк ушунун башында жүргөн энергетика тармагында. Анан отуруп эле ойду тоон оттой бериткесиңер да. Лиглас боюнча дагы авторитет ошол бала болчу. Эмне болдуңар эле? Жок, азыр эми касамин деп атпайсыңар, бай. Өзүбүздө жетпей атса кайка сатасыңар? Алдыда кризис турат, суу азайып турат. Пакистанга сатабызсыңар дейт. Биздики жок да. Тариф саясатына бара турган үчүн прозрачный болуш керек. Энергетикадан мисалы айтып бериңизчи, мына эң энергетиканын ГЭСтен чыкканда канча тыйын менен чыгат? ГЭСтен чыкканда ТЭЦ менен бул жерде мындай да. ГЭСтен чыкканын айтыңыз. Электр энергиясынын ГЭСтен чыкканда канча тыйын менен чыгат? Наркы өндүрүлгөн 16,9 тыйын. 14 тыйын. Тесттен чыккандыкы 3 сом 57 тыйын. Электр станциялары чыккан орточо өздүк нарк 53. Жогорку чыңалуучу балгылар менен жеткирүү басы 27. Бөлүштүрүү себерелик 58,96. Туурабы? Ошолордун баары айланып келип 1 сом 63 тыйын болот атпайбы? Туурабы? Анан кийин силер каякта карап отурасыңар? Мына ушул жерде иштешиңер керек да. Мына ушулардын баардыгын ортодогу ортомчулардын баарын жөнгө келтирсе эле болот да. Илгери энергия холдинг деген эле башкарып келген да, Жамалбек Түлөбердиев деген. Жылына киреше менен чыкчы. А силер жылына эле карыз алып атасыңар, эл төлөп атпай карапайым эл.
Ана тарифти көтөрөсүңөр деп. Тарифти көтөрмөсөң эл көтөрүлөт деп коркуп атасыңар. Тарифти коркпой эле тариф саясатын тура алып барыш керек болчу. Эгер 2010-жылы 5 тыйындан 7 тыйындан көтөрүп койгондо 9 жылдын ичинде 40 тыйынга көтөрө алмаксыңар. Билинбей эле. Ушунгандай ишке барбай атпайсыңарбы? Элге түшүндүрүштөрдүн жүргүзгөндүн ордуна каякта бир холдинг, молдинг дегендер баарын ачып алып отурасыңар да. Мына эгем апрель революциясынан бери 8 жыл болду, 7 министр. Энергетиканын тармагын баштап келген. Азыр холдингде деле отурасыңар, не иш кыласыңар? Айлыгыңар 100 000 сомго жакын. Анан кийин да вредность деп жана компьютердин алдында отурганга 25% айлык кошуп алып тур. Биз күнү түнү отурабыз, жардамчыбыз жок. Бизде вредность деген жок. Силер тиле кызыл китапка отуруп адам болуп кеттиңер го. Ошондуктан менин сунушумда Кубат Айылчевич, сиз ушул тармакты мындай энергетика министрлигин кайта калууна келтирбесек бул таптакыр болбойт. Тиги саясатын бул алып барсын, методикасын эсептей турган, но Гартектин деле кереги жок. Гартекте де 40 киши отуруп, холдингде де 80 киши, булар бекер постору. Антимонополийга бергиле, бааны ошол эсептейт. Ансы Кыргызстан бааны ошол эсептеп атпайбы? Гартектин эмне кереги бар? Эсептеп эле жүргөн ушул кезге чейин. Энергетика министрлигине бергиле кайта эле. Энергетиканын башында отуруп алып турган энергетика министрибиз жок экен, анан эпте биздин энергетика боюнча министрибиз бар экен. Өзүбүздө жок. Москвага отургузбойт. Уят ошол. Менин сунушум ошо фракциянын чечимине ошо энергетика министрин кайра түзүү боюнча, анан кийин холдингти жоюш керек. Энергетика министрин кайра алып келиш керек. Анан кийин могу жердеги кадрларыбыздын баардыгы чын айтайын, северден келсе восток барат, востоктон келсе ош барат, оштон келсе айланып эле жүрөт да. Айланып эле жүрүп, олардын баары бул эскиртилип бүттү. Ушуларды бир алмаштырып, бир жакшы неме кылып туруп, ортодогу немелердин баарын алып келбейсиздерби дейм да. Тааныш көздөр, тааныш эле көздөр баардыгын тааныйбыз. Тияктан келсе бияк барат, бияктан келсе бияк барат. Айланып эле жүрөт, элдин эмеси айланып калды. Мен сунушум ушу холдингти неме жоюп, энергетика министрин кайра калууна келтирүү. Рахмат. Рахмат, жакшы сөз айттыңыз. Негизи айтылган сындарды биз кабыл алабыз. Кемчиликтер абдан көп. Буну баарыбыз моюнга алышыбыз керек. Анан бир-эки маселеңизге мен пикирим айтып коеюн. Могул институтка жанагы чындап эле Азамат Эсенгелдиевич билбептир. Берсе бергендир. Бирок отношениясын карап көрөлү, кандай кылып бергенинчи. Анан баягы бюджеттин эсебинен бериши мүмкүн. Булар бюджетке бере турган дивиденти бар да. Мүмкүн ошондой бергендир. Биз кандай келишим менен бергенин карап көрүп туруп, анан тактап сизге маалымат берели. Эгер нарушение болсо, ал жөнүндө биз анда bir mizan buzdu olsa biz çara koldanıyoruz. Bu birincisi. Ekincisi enerji sistemanın karızı bugün günde adaşıp kettim nimet atıpça. 109 milyar demez 103 milyar. Bugün günde güçlü. 103 milyar. Anan keyin Kasamin boyunca ayttınız. Jana da ben düşündürüp ayttım bilen. Kasaminge biz elektrik energiyanı jaydın günü satабыз. Mına bu yıl jaydın günü Kuday buyursa biz Özbekistan'a 752 kilowatt saat, milyon kilowatt saat sattık. Hazır buna ol rekonstruksiyanın esebine bizde arjak berjagı 432 megawattı bugün günde realды görüp turganыбыз дополнительно болот. Kuday buyursa 22 жылга чейинчи. Дагы кошула турган бул мощностор. Андан сырткары алдыдагы пландар бар. Мен ойлойм, биздин көз карашыбыз менен биз Касаменге эч кандай безболезненно киргенге мүмкүнчүлүк алабыз. Дагы мына 3 жылдан ашык убактыбыз бар, 3 жыл. 3 жылдын ичинде дагы жасала турган жумуштар бар, аны жасайбыз Кудай буйрса. Ал жагынан камтоо болбоңуздар, баасы да жакшы 5,11 цент, 5,11 центтен ал жака сатабыз. Ичкиге бир жанагы убытышында болуп аткан дотацияда болуп аткан иштерди ошол жак менен жапкан мүмкүнчүлүк алабыз. Анан мына чоң маселени айттыңыз, маловодье кирет туура. Суу азайып атат. Мына быйылкы жылдан баштап ошол цикл башталды. Бул 3 жылдан 5 жылга чейин кетиши мүмкүн. Прогноз бар, анын үстүнөн өкмөт иш жүргүзүп атат. 13,5 миллиард менен эң аз болгондо кирип калышыбыз мүмкүн. Же болбосо благополучный болсо быйылкы прогноз менен 17,5 миллиард деп азыр специалисттер эсептеп атышат. Быйылкы жылда 99 сактагычынын 18ге чейин 17,5 деп атабыз да. Миллиард суу менен киребиз деп атабыз. Анан кийин биз көбүнчө баягы
мүмкүн кичине расходу көбүрөөк болушу мүмкүн. Башка источниктерде мына электр энергия менен камсыз кылганга барабыз. Сууну сактаганга аракет кылабыз кыштын күнү. Мына тетистен көбүрөөк алышыбыз мүмкүн быйыл электр энергияны. Ушундай биздин өзүбүздүн ички пландарыбыз бар. Аны мына кышка даярдык менен келгенде дагы Кудай буюрса айтабыз. Аны сиздерге да жеткиребиз Кудай буюрса. Кыскасын айтканда, азыркы саясат бизде ушул келе жаткан ушу кризистерден кантип чыгуу боюнча, энергетика кризисинен чыгуу боюнча иштердин алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Анан бул министрлик боюнча пакеттин баарын алып туруп министрликке берип койгонго мүмкүнчүлүк жок. Энергия холдингти жойсок, ал деген билесиздер, ал деген мамлекеттик орган, бюджет отурган мамлекеттик саясат жүргүзгөн орган болуп эсептелинет. Анан кийин экөөнүн түзүлүшү же болбосо энергия холдингти жок болуш маселесин биз жана айтып аткандай мына биз комитетте мына азырда өзүнүн сөзүндө айтат болуш керек, биз абдан талкуулап атабыз. Адистер отурат, адистер менен. Анан чынын айтканда кыскараак эле эми энергия холдинг керек эмесинин аягына мнениябызды айтабыз. Кыскараак жооп берсеңиз, по существу, Зачитай кылып эле коюңуз заранее энергия холдингти. Биз ишин көрүп атабыз. Конкретно энергия холдингтин коюп турсаңыз, кечирип коюңуз. Биз суроону по существу берип атабыз. Энергия холдингтин функциясы эмне кылып атат, эмнени аткарып атат. Толук кандуу жооп жок болуп атат. Маселе ушундай болуп атат. Сиз болот деп атасыз. Ошон үчүн депутаттар сунуш берип атат, аягына чыгалы, анан сиздер дагы по мере поступления вопросов жооп берип туруңуз, хорошо?